Талас шаарындагы балдардын музыкалык мектебинде биринчи жолу чоң ремонт жасалды. 40 жылга жакындап калган эски жасалгасы, эшиктери, залы, отургучтары жана жарыктандыруулары толугу менен жаңыртылды. Облус борборундагы бул имараттын ичин капиталдык оңдоодон өткөрүүгө 11 миллион сомго жакын жумшалды. Каражат мэриядан жана облустун өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Ермат Жумаевичтин демилгеси менен анан өнүктүрүү фондунун жардамы менен биринчи проект жазганбыз. 11 миллионго барып калды. Азыркы учурда көрүп атасыңар, залдын ичинде эле бүт креслолор оштурдук, но оштурганда жаңы кресло койгон жокпуз. Эски креслолорду чачып туруп, кайрадан жасап чыктык. Звукоизоляция, заманбап панель, заманбап освещение коюп бердик. Бүт штукатурка оштурулду. Шарттарды жакшыртууда жетекчилик Союз учурунда курулган ажааткананы да оңдоону суранган. Себеби жагымсыз жыт чыгып, ар бир бурчунан суу агып, ыңгайсыздык жаратып келген. Азыр болсо баары жаңы болуп, көйгөй чечилген. Биздин туалетибизди, тазалыгыбызды да бүт полный алмаштырып берди. Анын ичинде көрсө, мунун дымоход жок экен. Жөн эле обманка кылып эле дымоходду бирдеке жасап койду, бирок чыккан аяктан чыккан жыт эч жака чыкпачу экен. Ошону да жасатып бүт дешип, үстүнө дымоходду жасатты. Азыр мына бүт ичи вентиляциясы иштеп, туалеттерде мына сон болуп жаркырап, акыркы заманбап ремонт кылынды да, жакшы. Бул имаратты Талас шаарындагы маданий борбор десек те болот. Себеби мында музыкалык мектеп, маданият бөлүмү жана сүрөт музейи жайгашкан. Шарттары оңдолгонуна ыраазы болгон маданият кызматкерлери дагы алдыга умтулуп, чоң максаттарды коюшууда. Босогону аттаганда эле уже өзүнчө башкача настрой болот да. Бүт таза болсо, заманбап болсо иштеген келет. Мэрия колдоосу бул ремонт бүтпөй болчу. Бул жылдын аягы чейин тагы светомузыкальный оборудование келет. Анан биздин билесиңер, мэриянын астында оркестрибиз бар. Депутаттарыбыз акча бөлүп берген. Жаңы музыкалдык аспаптарды алып беребиз. Аталган мекеменин жетекчиси дагы каражат табылып калса, имараттын сыртында заманбап кылып оңдоону көздөдү. Себеби бул жерде маданий иш-чаралар жана жолугушуулар көп болуп, дайым элдин назарында. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.